өзүбүздүн ишибиз жөнүндө толук ачык бергенге бүгүн келдик. Өзүңүздөр билесиздер, Тышкы иштер министрлиги бул саясий орган. Ошондуктан биздин иш көбүнчө 3 багытка негизделген да. Биринчиси бул биздин Кыргыз Республикасынын бардык катташкан достошкон мамлекеттер менен саясий диалогду дайыма кармап туруу. Ошондой эле биздин эки мамлекеттин эки тараптуу жана көп тараптуу байланыштарын кеңейтүү жана активдештирүү. Бул биздин биринчи багыт. Экинчи багыт болсо биздин Кыргыз Республикасынын тышкы саясатына байланыштуу биздин башка мамлекеттер менен биздин партнерлор менен соода саттык, инвестициялык, маданий, гуманитардык байланышты өнүктүрүү. Бул биздин экинчи багытыбыз. Анткени ар бир саясий диалогдун артында бул соода экономикалык байланыш болуш керек, анын артында инвестициялык байланыштар болуш керек, ошондой эле маданий, гуманитардык байланыш бул негизги багыттардын бири. Бул үчүнчү багытыбыз болсо, тышкы иштер ишинин биринчи, экинчи, үчүнчү багыты болсо, бул чет өлкөдө жүргөн биздин кыргыз жарандарынын кызыкчылыгын коргоо. Өзүңүздөр билесиздер, азыр миграцияда эң көп биздин жарандар жүрүшөт. Бул эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Анткени биздин Россияда общий статистиканы алганда Москва, Московский область тереңинде 700 000 биздин жаран бар. Эгерде бардык Россиянын территориясын алсак, бизде жакында мындай приблизительно прогнозун алганда миллион биздин мигранттар жүрүшөт. Ошондой эле биздин негизги мигранттардын бири бул бизге Турцияда болушат. Үчүнчү бул Кореяда жана Европа мамлекеттеринде. Ошондуктан бул көйгөйлүү суроолор биздин негизги ишибиздин багыты. Ошондуктан мен бүгүнкү отчетумда ошо 3 багыт боюнча сиздерге отчет берип койсом, анткени өзүңүздөр билесиздер, мен министр катары апрелдин 27-синде министр катары дайындалгам. Андан бери азыр 3 ай болуп калды. Жакын арада биз дагы толук өзүбүздүн министр катары дайындап атам. Анткени 2 жумадан кийин 100 күн болот. Ошого биз дагы жолугуп бардык журналисттерге толук маалымат беребиз. Бирок бул бүгүнкү маалымат бул биздин жанагы өкмөттүн ишинде биздин жасаган жардамчылыктагы биздин отчетторубуз. Ошондуктан мен айтат элем, биздин негизги ишибиз биздин президент кабыл кылган 22-26 жылдарга стратегиялык багыттарга биздин пландардын ичинде болуп, андан тышкары азыр билесиздер, дүйнөдө глобализация, дүйнөдө ысык точкалар көп болуп, ошого байланыштуу биздин өкмөт антикризистик план кабыл алган. Ошо антикризистик план негизинде биз өзүбүздүн ишибизди жүргүзүп жатабыз. Биринчиден болсо, эгерде саясий ишибиздин жыйынтыгын алсак, 22-жылдын биринчи жарым жылдыгында бийик жана жогорку деңгээлдеги 66 сапар визиттер өткөрүлдү. Анын ичинде мисалы үчүн биздин чет элдик коноктор делегациялардын катышуусу менен 42 визит өттү, Кыргызстанга келип. Биздин делегациялар чет өлкөгө барган, анткени барган президенттин деңгээлинде, премьер-министрдин деңгээлинде, жогорку кеңештин төрагасынын деңгээлинде, тышкы иштер министринин деңгээлинде 22 иш сапары тышка жүргүзүлгөн. Ошонун ичинде ар бир визиттин, ар бир сапардын ичинде көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ошонун ичинде көптөгөн кол коюлат, документтер кол коюлат. Ошонун ичинде эки тараптуу биздин өнөктөш мамлекеттер менен ошо жарым жылдын ичинде 42 ар түрдүү деңгээлдеги келишимдерге кол коюлуп, эки тараптуу. Андан тышкары көп тараптуу, бул Евразец, ОДКБ, ШОС жана башка биздин уюмдардын тегерегинде
97 көп тараптуу идаралык келишимдерге кол коюлду. Ошон ичинде алсак, мисалы үчүн биринчи жарым жылдыкта президенттин деңгээлинде 4 жогорку деңгээлдеги сапар өттү. Булар бизде өзүңүздөр билесиздер, февралда биздин президент тышкы олимпиадага ачылышына катышып, Пекинде иш сапар менен болду. Ошо иш сапардын негизинде биз Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолуктук. Анда көптөгөн сүйлөшүүлөр болду, бир нече документтерге кол коюлган. Экинчиси болсо, өзүңүздөр билесиздер, апрель айында Азербайжан мамлекетине Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров расмий визит менен барды. Анда дагы биздин негизги сүйлөшүүлөр болуп, анда дагы ордон ашык документтерге кол коюлду. И биздин биринчи Садыр Жапаровдун биринчи Азербайжанга жасаган визити болду. Андан тышкары май айында биз Россия президентinin Путиндин чакыруусу менен жалпы коопсуздук келишимин уюмуна ОДКБга атайын ошо сессияга барып катыштык. Ошонун негизинде, ошонун рамкасында биздин президент Владимир Владимирович Путин менен бир сааттык сүйлөшүү болуп, ошондо көптөгөн биз маселелерди сүйлөшүп талкуулап келдик. Бул дагы биздин бир чоң жолдуу иштерибиздин бири болуп эсептелет. Андан тышкары президент жарым күндүк визит менен Эмиратка барып, өзүңүздөр билесиздер, Эмираттын президенти Амина Хаят каза болуп, ошонун коюлгандан кийин барып кийинки президентке Мухаммед Нахаянга барып жолугуп, ага жолун айтып, анда дагы биз эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп келдик. Бул дагы бир саясий деңгээлдеги байланыштардын бири. Анткени ошондой учурларда өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн президенттер барып, ошо Амина Хаяттын жаназасына барып катышты. Биз эртеси күнү барып, ошо жаңы президент шайлангандан кийин жаңы президент менен жолугуп, көңүл айтып, ошо биздин келечектеги иштерибиз жөнүндө жаңы президенттин дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келдик. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңештин төрагасынын деңгээлинде 5 визит өттү. 4 визит өттү. Анткени ал дагы Россияга, Казакстанга, Арменияга, Түркмөнстанга өзүнүн деңгээлиндеги иштерин барып келди. Эми министрлик кабинетинин төрагасынын деңгээлинде 5 визит өттү. Бул 2 жолу Казакстанга барды, бир жолу Америка Коңшу Штатына Дүйнөлүк банк чакыруусу менен барды, Белоруссияга жана Россияга Евразис өкмөттөр аралык жолугушууна катышып, ошол тармакта 5 жогорку деңгээлдеги өзүнүн сапарларын өргөздүрдү. Андан тышкары Тышкы иштер министрлигинде январдан баштап азыркыга чейин мурунку министри менин деңгээлимде 314 иш-чара ар түрдүү өттү. Анын ичинде 12 визит жүргүздүк. 12 визиттин ичинде 58 ар кандай жолугушуу жана көптөгөн конференцияга катыштык. Бул дагы болсо биздин эки тараптуу Кыргызстан менен биздин көп тараптуу, эки тараптуу мамилелерди жогорулатуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Саясий байланыш өнүктүрүүгө биз дагы салымыбызды коштук. Мындан соң дагы ушул айта кетелик, бул айткан Кытайга биздин президент барган убакта Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуп, көп тараптуу, эки тараптуу көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Ошонун ичинде биз транспорт, коммуникация, энергетика, финансы, инвестиция, айыл чарба жана ар кандай инфраструктураларды долбоорлорду бекитүү боюнча маселелерди талкууладык. Ошо сапардын негизинде эки тараптуу 6 чоң келишимдерге кол коюлган. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга барган сапарында биз ондон ашык документтерге кол койдук. Алардын эң негизгиси биз эки мамлекеттин ортосунда декларация кабыл алдык. Декларация кабыл алганда биз жөнөкөй өнөктөштүгүбүз стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө биз декларация кабыл койдук. Бул стратегиялык өнөктөштүк өзүңүздөр билесиздер, бул эки мамлекеттин ортосундагы эң жогорку деңгээл болуп эсептелет. Анткени бул стратегиялык өнөктөштүккө жетиш үчүн бир топ иш жүрүш керек, бир топ
байланыштар болуш керек. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз 30 жылдын ичинде биз Азербайжан менен стратегиялык өнөктөштүк деңгээлге жеттик. Бул дагы биздин саясий ишибиздин жогорку деңгээлине жеткенин көрсөтүп турат. Мындан тышкары биз айткандай башка биздин өнөктөштөр Орто Азия мамлекеттери менен болгон, кошуналар менен, Кытайлар менен болгон биздин байланыштар, Турция менен жана Европалык мамлекеттер менен байланыштар биз дагы активдүү түрдө кармап жатабыз. Анткени азыр глобалдуу саясатта биз ар бир мамлекеттер менен өзүбүздүн байланышыбызды өнүктүрсөк, бизге мындан ары заман өзгөргөн сайын Кыргызстан өзүнүн достук мамлекеттик жана соода саттык жагын, инвестиция жагын карабаса, конечно, өзүбүздө кыйынчылыктар болот. Ошондуктан бул тараптан биз дагы ишти активдүү түрдө жүргүзүп жатабыз. Мындан тышкары өзүңүздөр билесиз, бул экинчи направление, биздин экинчи багыт, бул биздин мамлекетке, Кыргыз өкмөтүнө болгон жардамыбыз, бул биздин экономикалык дипломатия. Экономикалык дипломатия бул биздин дагы ишибиздин негизи. Биздин элчиликте, биздин тышкы иштер министрлиги ар бир саясий кызматында соода саттык, инвестиция бул биздин ар бир сүйлөшүүбүздүн негизги күн тартибиндеги иштер. Ошондуктан биз дагы кыскача айтып кетсем, мисалы үчүн Россия менен болгон сүйлөшүүбүздө жана Евразиялык фонд менен сүйлөшүүбүздө өзүңүздөр билесиздер, Евразия өнүктүрүү банкы менен Астана эл аралык финансы форуму жана Бишкек Solar биздин Кыргызстан компаниясы өздөрү өз алдынча кол коюшту. Мында азыр Ысык областынын Турак айылында күн электр станциясын куруу боюнча сүйлөшүүлөр болуп, Евразия өнүктүрүү банкы 40 миллион берүүгө макулдашты. Бул дагы биздин көптөн бери иштеп жаткан ишибиз. Ошо 27 майда Евразиялык форумдун негизинде ошо 3 Евразиялык өнүктүрүү банкы, Астана эл аралык финансы жана Бишкек Solar компаниясы үчөө биригишип кол коюшуп, ушундай чоң жетишкендикке жетишти. Мындан тышкары Россия менен болгон ишибизде президент Жапаров Владимир Владимирович Путин менен сүйлөшүү убагында биз сураганбыз, биздин мигранттарга жардам берүү боюнча өзүңүздөр билесиздер, бизде көптөгөн мигранттар, жылдан жылга көптөгөн баягы укук бузуулар болот. Кээ бирөө жеңил бузулганда, мисалы үчүн визасын кечиктиргенде, красный светофорго машина менен бергенде, ушундай сыяктуу көптөгөн жеңил укук бузууларга анан алар жана кара тизмеге болгон биздин граждандарга сүйлөшүп, 27 000 биздин граждандарга жеңилдик берүү боюнча амнистия, миграциялык амнистия мунакылыш жарыялоо боюнча биз сүйлөштүк. Бул дагы Россия тараптан макул болуп, азыр тышкы иштер министрлиги тарабынан жана МВД тарабынан активдүү иш жүрүп жатат. Жакын арада ошо 27 000 биздин граждандарга мунакылыш берилип, алар өздөрү Россияга келип иштегендер мүмкүнчүлүктөр ачылат. Бул дагы болсо биздин көптөн бери иштеп жаткан ишибиздин жыйынтыгы. Мындан тышкары Россия тарабынан дагы сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Быйыл дагы жылдын башында Кыргызстанга бюджеттүү колдоо боюнча $10 миллион жакын арада отуруп, дагы бул боюнча дагы суроолор чечилип, сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Мындан тышкары Россия тарап биздин МЧС өзгөчө кырдаалдар министрлигине өргөчүү жана техникасын берүү боюнча 8 миллион тегерегине дагы сүйлөшүүгө жардам бердик. Анткени МЧС өз арасында сүйлөшүп, биз саясий жагын колдоп, тышкы иштер министрлиги менен Россия өкмөтү менен сүйлөшүп, МЧСке жардам бердик. Жакын арада ошо азыр быйылкы жайдын күздүн ичинде ошо Россиядан өртөчүү жана куткаруу техникалары боюнча 8 миллионго жардам берилди. Мындан тышкары өзүңүздөр билесиздер, Россия менен Кыргызстандын ортосунда аба каттамдар азыр толук биз мүмкүнчүлүк алдык. Анткени Россиянын ар түрдүү региондорунан бизге Бишкекке, Ошко, Тамчыга 3 аэропортто бардык жагынан биз азыр актык статистиканы алсак, жумасына 126 рейс азыр Россиядан Кыргызстанга келет. Бул Ош, Бишкек, Тамчы.
Rusya'nın bazı regionlarının особенно жай мезгилинде ошо авиа каттамы аябай активдүү иштеп жатат. Бул дагы биздин сүйлөшүүнүн негизинде болду. Мындан дагы айта кетелим, азыр өзүңүздөр билесиздер, пандемия убагында баардык автомобилдик каттоо Кыргызстандан Казакстанга транзиттен өтүп, демек жетүү боюнча Россия территориясы боюнча автомашина бардыгында толук эксизин ичине тыюу салган болчу. Биз ана ошонун баарын сүйлөшүп, азыр биздин граждандар толук автобус менен автомобилдин өзүнүн жеке машинасынын Кыргызстандан Россияга барып келүүгө толук мүмкүнчүлүк алды. Буга дагы Россия тарапы макул жана Казакстан тараптары макул болду. Мындан тышкары жүк ташуу, транзиттик өтүү баратына жол ачылды. Дагы негизгиси биз Россия менен сүйлөшүп жакын арада бул темир жолду каттамды ачканга мүмкүнчүлүк алдык. Анткени өзүңүздөр билесиздер, пандемиянын убагында темир жолдорго толук жабылып калды. Азыр болсо ошо Россия менен Кыргызстан ортосунда темир жол каттамы ачылды. Казакстанда транзитке макулдугун берди. Ошондуктан бизге азыр биздин мигранттарга, биздин граждандарга авиа каттам, автомобилдик каттам, темир жол каттамы боюнча чоң жеңилдиктер ачылды. Анткени биз февралдан баштап апрелдин аягынан майдын 15-ине чейин көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Казак тарап менен, ош тарап менен ушу маселелерди көбүрөөк чечкенге мүмкүнчүлүк алдык. Бул да болсо биздин граждандарга көп жеңилдик берет деген ойдобуз. Мындан тышкары өзүңүздөр билесиздер, былтырдан бери сүйлөшүп жатканбыз. Ошон үчүн 10 мартта Казакстан тарабынан Кыргызстанга 1000 тонна элита сортундагы буудай өрөөнү гуманитардык жардам катары көрсөтүлдү. Бул дагы тышкы иштер министрлиги жагынан көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Биздин айыл чарба министрлиги, биздин өкмөт дагы катышып сүйлөшүүдө, бирок негизги сүйлөшүүлөрдү биз жүргүздүк. Айыл чарба министрлиги, эки министрлик ошонун негизинде Казакстан тараптан 1000 тонна элита сортундагы буудай өрөөнү келип, биз баардык биздин фермерлерге таратып бергенге быйылкы сезондо ошону колдонуп калганга толук мүмкүнчүлүк алып ошондой жардам көргөздүк. Өзүңүздөр билесиздер, мындан тышкары Садыр Жапаров Кытайга барган мезгилде биздин убагында Кытай тарапы менен сүйлөшкөнбүз. Алар ошо бизге гуманитардык жардам катары 5 миллион вакцина дозасын берүүгө макул болгон. Бул дагы биздин сүйлөшүү негизинде, анткени азыр пандемия ар түрдүү негизде болуп атат. Бирок бизде кичине кыйла калды. Бирок тем не менее азыр ошо вакциналарды алуу бизге дагы керек. Анткени биз азыр ар бир адам, ар бир жаран өзү вакцина алыш керек. Өзүнүн денсаулыгун коргош үчүн. Ошондуктан бул биз ойлойбуз, Кытай тараптан келген 5 миллион вакцина биздин граждандарга, биздин жарандарга да көп пайдасын тийгизет. Андан тышкары Коргоо министрлигинин потенциалын чыңдоо боюнча Кытай тараптагы 50 миллион юан өлчөмдөгү сумма жардам беришкен. Ал дагы азыр биздин Коргоо министрлиги менен Кытай Коргоо министрлиги ортосунда иштеп жүрүп жатат. Мындан тышкары жакын арада мен июнь ичинде Сауд Арабия падышачылыгына расмий сапар менен барып келдим. Ошондо көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Ошондо министрдин эки министрдин ортосунда менин үйүм турак жай программасына жардам берүү боюнча 100 миллион өлчөмүндө жеңилдеген кредит боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Бул жанагы МИДтин азыр МИД менен Министерство финансов иштеп атат. Жакын арада буга дагы кол коюлат. Бирок саясий тараптан Саудия тарабы ошо биздин менин үйүм турак жай программасына жардам берүү үчүн эң жеңилдеткен кредит берүүгө макул болушту. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп, документтер даярдалат. Жакын арада жылдан чейин биз ага кол коюп, ошо кредитти иштеткенге баардык аракетибизди жумшайбыз. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, бизде экспорттоо, инвестиция тартуу да биздин элчиликтердин, тышкы иштер министрлигинин негизги иштеринин бири. Ошого байланыштуу биз жакын арада май айында Бириккен Араб Эмиратынын экономика министри Кыргызстанга расмий сапар менен келген. Ошол убакта биз бизнес форум өткөргөнбүз.
биздин инвестиция тартуу агентствосу менен чогуу ошондо биз тарапы менен Эмират тарабы менен $8 миллион жакын келишимге кол койду. Анын ичинен бул этти экспорттоо боюнча Эмират тарапына. Андан тышкары $3 миллион бул дагы контрактка кол койду. Бул Эмиратка Кыргызстандын балын экспорттоо боюнча дагы общий торунда $11 миллионго жакын келишимге кол коюп, азыр биздин частный компаниялар Эмираттын компаниялары менен активдүү иш жүргүзүп жатышат. Дагы айткан сөз, жакын март айында Япония өкмөтүнүн адам коопсуздугу программасынын негизинде гранттык 3 контракт түзүлдү. Бул $304 миң бул медициналык жабдыктарды бастапкы жана $131 миң мектептер үчүн жабдыктарды бастапкы боюнча бул өкмөт аралык койду. Азыр биз тарапы менен Япониянын элчилиги аркылуу ушул программаны ишке ашыруу боюнча иштер жүрүп жатат. Бул да болсо көптөгөн былтыртан бери сүйлөшүп жаткан иштер боюнча бул дагы азыр кол коюлуп меморандумдар ишке ашырыла баштады. Мындан тышкары май айында биздин өкмөттүн төрагасы Акылбек Жапаров Вашингтонго расмий иш сапар менен барып, үйлөр багып чакыруусу менен барып келди. Ошол убакта суу чарба кызматтарын жакшыртуу долбоору боюнча $150 миллион меморандумга кол коюлуп берди. Азыр ушул программа проекти долбоор иштелип жатат. Жакын арада жылына чейин индиризмге чейин ошо $150 миллионду иштетүүгө биздин өкмөт баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп иш жүргүзүп жатат. Бул да болсо биздин эки тараптуу Дүниелик банк менен иштеген иштин жыйынтыгы. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, пунктор маселесинен кийин бизде жанагы биздин алтын баал металлдарды бастапкы боюнча өтө проблема болгон. Ошондуктан биз тышкы иштер министрлиги өкмөт жана биздин Лондондо Великобританиянын элчилиги жардамы менен биз Лондондогу баалуу металлдардын ассоциациясына кайра биз Кыргыз алтын акционерлик коомунун киргиздик, өзүңүздөр билесиздер, LBMA компаниясы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, биз кайра ошо алтынды ошо LBM компаниясына бастапкы боюнча биз ишти кайра жандандырып, алар менен ишти жүргүзүп, азыр ошо Кыргыз алтын Лондондогу баалуу металлдардын ассоциациясына кайрадан мүчө болуп келип иштей баштады. Мындагы көптөгөн дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү, көптөгөн аракеттерди жумшадык. Бул да ошол биздин иштерибиздин жыйынтыктары болуп эсептелет. Мындан тышкары айта кетелен, азыр биз ошо экспорт, биздин продукциялар экспорттоо боюнча көптөгөн иштер жүрүп жатат. Мисалы үчүн азыр Кореяда Сеул шаарында, Кувейтте Кувейт шаарында, Новосибирск жана Японияда Токиодо Кыргызстандын 4 соода үйү ачылды. Бул дагы бир жакшы, анткени ошо Кыргызстандын соода үйүндө Кыргызстандын продукциялары барып, ошол жерден реклама болуп, ошол жерден биздин продукциялар ошо 4 мамлекетте азыр сатылып жатат. Бул дагы болсо көптөгөн биз элчиликтердин иши, анткени аларда көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошо жакын арада ошо 4 соода үйүн ачканга мүмкүнчүлүк алды. Эми азыр болсо дагы учурда Сауд Арабиясына, Өзбекстанда, Азербайжанда жана Россияда жаңы соода, Кыргызстандын соода үйүнүн ачуу боюнча ишке ашыруу маселелерин жүргүзүп жатабыз. Жакын арада бул да жылдын аягына чейин 4 мамлекетте билим болушунча жаңы Кыргызстандын соода үйү, торговый Кыргызстанда ушул ачканда толук мүмкүнчүлүктөрдү жумшап жатабыз. Буюрса дагы жакын арада ишке ашылат. Эми өзүңүздөр билесиздер, биздин дагы иши бул экспорттоо жана инвестиция үчүн көптөгөн бизнес форумдарга, көптөгөн конференцияларга
жардам берип, алар биздин торговый промышленный палатага, биздин Министерство экономики, айчб министерствосуна көптөгөн алар менен чогуу катышып иштерди жүргүзүп жатабыз. Биздин иштер көрүнүп турат. Мындан тышкары мына жерге келтирем, биз анализ кылып көрдүк. Бизге Кыргызстанга жарым жылдын ичинде келген гуманитардык жардам, түз жардам, жана жардам берүү боюнча, Баткенге жардам берүү боюнча көптөгөн ошонун баарын эсептеп берсек, ошол жарым жылдын ичинде 57 миллион 4 миллион доллар техникалык жардам келген Кыргызстанга. Бузда болсо биздин элчиликтердин көргөзгөн жардамын биз аны баардык мамлекеттерге иштеп, особенно Баткенге жардам боюнча жанагы суу ирригация жана тармактардын ковидке каршы көптөгөн жардамдарды ошонун баарын техникалык жардамдардын дарылардын баарын акчага отургону 57 миллион доллар жарым жылдыкта жардам берди деп айта алсак болот. Мындагы биз колго жардамды иштеттик. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, жакын арада биз Корея телеком корпорациясы жакын арада чоң визит менен келип бияка сүйлөшүп кетти. Андан тышкары Кытайдан China Power International Development Limited жана China Railway Bureau Corporation ишканалар келип сүйлөшүп биякта күн энергиясын жана чакан эстетип куруу боюнча меморандумга кол коюп беришти. Биздин Министерство энергетикасы менен булардын дагы келечеги чоң, анткени булар бизде жанагы возобновляемый источник энергии, жашыл экономика боюнча программаны бизге колдоо көрсөтүп, булар ошо частный компаниялар бизге иштегенге мүмкүнчүлүк ачат. Жакын арада булар менен дагы жакында Спыр районунда, Ала-Бука районунда жаңы иштер башталат деп үмүттөнүп атабыз. Анткени булар менен дагы чоң меморандумга биз мүмкүнчүлүк ачып бердик. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, бул биз тышкы иштер министрлиги көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүзүп, азыр Эл-Кувейт, Бишкек Эл-Кувейт авиа каттамын ачтык. Бул ушу жакын арада бери активдүү иштеп жатат. Шаржа, Бишкек, Шаржа, Ош, Шаржа авиа каттамында иштеп жатат. Өзүңүздөр билесиздер, ковид убагында бул авиалиниялар жабык болгон. Азыр ошолордо сүйлөшүүлөрдү жандандырып, ушу авиа каттамдар кайра ачыла баштады. Мындан тышкары азыр Саудовская Жидда шаары, Бишкек Жидда каттамдары боюнча дагы азыр сүйлөшүп жатабыз. Муну дагы биз жакын арада ачканга мүмкүнчүлүк алабыз. Анткени биринчиден араб мамлекеттеринен Кыргызстанга туристтик кызыгуулар көп болуп атат. Ошондуктан биз ушуну жакын арада ачсак, биз да ойлоп атабыз. Саудия арабынан дагы, Арабия мамлекетинен дагы Кыргызстанга көптөгөн туристтер келиши мүмкүн. Жана бизнес группаларда келишимдер ашат деп ойлойбуз. Ушул биздин экономикалык тараптан биздин дипломатиялык иштери. Эми үчүнчү биздин багытыбыз биздин жарандардын кызыгышын коргоо. Өзүңүздөр билесиздер, мен айтып өтүлгөн биздин Россиядагы башка мамлекеттерде көптөгөн жардам биздин граждандарга, мигранттарга жардам көрсөтүлөт. Ошондо биз эсепке алдык, 120 миңден ашуун кызмат көрсөтүү болгон биздин жарандарга. Оказание услуг для наших граждан. Анын ичинде 75.774 бул биздин чет өлкөдөгү, чет элдеги биздин консулдук, генералдык консулдук жана элчиликтердеги визалык пункттардагы биздин элчиликтер жардам берген. Мында паспорт берүү, документтерин алмаштырып берүү, андай консулдук жардам көрсөтүү, адвокаттык таап берүү, юридикалык жардам берүү, ушунун баары ушу биздин консулдук услугаларга кирип, ошондо биз 120 миңден ашуун кызмат көрсөткөнүбүз белгилеп берилди. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, Казакстанда болгон январдагы ситуацияда биз дагы көп граждандар учактап болчу. Ошонун ичинен 300дөн ашык биздин граждандарды бошотууга көмөк көрсөттүк. Анткени
Алматыда, Чимкентте, Бордойдо биздин граждандарды аркандай сыйпатсыга болуп, биз көбүнчөсүн ошо Алматыда, Чимкенттен биздин консулдук, биздин элчилик жардам берип, ошо 300дөн ашык биздин граждандарды ошо чоң башкарманын курулганда биз алып чыгып кеткенге жардам бердик. Мындан тышкары өзүңүздөр билесиздер, Украинада февралда 24 февралда башталган конфликтте аякта биздин граждандар көп экен, ошондо биздин элчиликтин жардамы менен 744 жаран Украинадан чыкты, жардам берди. Анын ичинен 556 граждан түз Кыргызстанга алып келдик. Калгандары ошо Украинанын батыш тарабында, же болбосо Венгрияда, Болгарияда, Румынияда калышты. Бирок 550 жаран бардыгын чартердик самолеттерди жалдап биз Кыргызстанга алып берүүгө аракет кылдык. 556 граждан Кыргызстанга келди. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, биздер көп чыгымдар болот, анткени биздин граждандар ар кандай себептер менен груз 200 биздин граждандардын сөөгүн алып келүүгө биз дагы көмөктөшүп жатабыз. Азыр 1 январдан 1 июнга чейин каза болгон граждандардын саны 292 граждандар каза болуп, ошолорду биз Кыргызстанга жеткирдик. Алардын баягы төлөп берген чыгымдары 27.791.000 сомдо түздү. Бул дагы биздин граждандарга төлөп берип, алардын грузинстик Кыргызстанга биздин консулдар, биздин элчиликтер, биздин генералдык консулдар иштеп, ошолорду алып берүүгө жардам беришти. Мындан тышкары мен айта кетем, азыр бир жактагы услуга кызмат көрсөтүп атабыз, анткени мурун паспорт, документ, удостоверение баардыгын берсек, жакын арада биз эл аралык, улуттук жана эл аралык айдоочу көлүктүн водительский удостоверенияларды алмаштыруу боюнча дагы азыр чоң иштер жүрүп атат. Бул услугасы жаңы келди, бул дагы аябай көп болуп атат. Каалагандар ошондуктан бул услугага кирип, биз дагы ошо жаңы услуганы көргөзүп, биздин граждандар Кыргызстанга келбей, ошо Россиядан, Турциядан, башка жерден, Европадан өздөрүнүн айдоочу көлүктөрүн алмаштырууга мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат. Бул дагы азыр иштеп жардам берип жатабыз. Өзүңүздөр билесиздер, биздин граждандар аябай көп болгондуктан, мисалы үчүн Сургутта, Новосибирскте, Красноярскте, Якутияда биздин элчиликтин канцеляриясы бар. Бирок аларда бизде бирден гана консулчулук, ошондуктан бул дагы мисалы үчүн Красноярск, мисалы үчүн Якутияда бир 15.000-20 миңге жакын граждандар бар да. Ошондуктан биздин баягы мүмкүнчүлүктөр аз болуп атат, бирок мүмкүнчүлүк берип аларга баардык жактан берүүгө аракет кылып атабыз. Бирок, конечно, ар кандай жалпыдар болот, арзаны болот, бирок бир кишинин иши бир киши, 10 миңден ашык адамга бир убакта жардам көрсөтүү мүмкүн эмес. Ошондуктан биз дагы азыр ойлонуп өкмөткө сунуш киргизип атабыз. Ошо мүмкүн болсо биздин жаңы Россиянын тегерегиндеги канцелярияга дагы жардам бериш үчүн дагы ошо биздин бир дипломатка дагы бирден экиден үчтөн дагы дипломаттык кезекте азыр сүйлөшүп жүрүп атат. Эгерде финансылык жагы чечилип калса, жылдын айына чейин дагы аларды чоңойтуп, кеңейтип биздин граждандарга жардам берүүгө, көмөктөшүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөр бар, ошолорду иштеп жатабыз. Негизинен ушул биздин жарым жылдыкта жасаган иштерибиз. Эгерде сиздердин сурооңуздар болсо, мен жооп берүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Рахмат.